быйыл ушу жаңылсам 26 миллиард деп баштайт эле, жана айыл чарбасын колдоого Да, биринчи вот сумманы бүгүн ушул учурга бардык өздөштүрүлүп дыйкандардын колуна берилби же канчасы калды? Да, анын ичине мен жана айтып кеттим, 12 миллиард 700 айыл чарбасы боюнча общий биз бердик деп, 26 миллиард ушул айыл чарбасынын колдоо боюнча каралган жалпы каражат болчу. Анын ичинен бүгүн 12 миллиард 700 миллион сом берилдик. Анын ичинен 3 миллиард 400 ошол мен айттым жанагы фермерлерге кредит берүү боюнча и ачык жана айыл чарба каржылуу 10 деген бизде келатат да, долбоорлор бар. Ошол долбоорду колдоо жүргүзүүгө 4 миллиард 400 каражат берилген 9 айдын жыйынтыгы боюнча. Калган 14 миллиард Бул эми баягы калган алардын өздөштүрүүсүнө жараша болот да. Мүмкүндө өздөштүрүп кетсе ага жараша каражат берилет. А если өздөштүрө албаса ал каражат берилбейт. Аны ким өздөштүрөт? Дыйкандардан же жергиликтүү бийликтер? Жок, кредиттерде мындай да, банктарда баягы өзлөрүнүн эмеси бар, кредит алыш үчүн баягы керектүү материал документтерди алып келиш керек. Ошолорду бере алганы, ошонун өздөштүрө алганы ошолордон баягы эметип калат да.